Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Улан сиздин гүлдүү жолуңуздун четинен чыгып турган ак аралаш чачыңызга дайым көңүл бурчу. Бизи деп түшкөн деп өзүн кээде күнөөлөсө да керек. Ал эмес бир жолу үйгө конок келерден бир күн мурда абдан даярданып, акыркы жумуш катары түнкү 12-де сиздин чачыңызды боюп бергенин мага сыймыктана, өзүнө ыраазы боло айтып бергени бар. Көп жыл болду ага. Азыр деле бул окуяны такай сиздин чачыңызды бойгондо эстейбиз, жашайбыз. Албетте менин бойгонум кайдан окшошсун? Четине чыгарып, калпыс кыймылдап боесом керек. Улан сыяктуу жипке тизгенде эмес. Анын артыкчылыктарынын дагы бир ушул болгондур. Бардык ишти майын чыгара жасаганы, баарына көңүл буруп турганы. Уланга байланыштуу окуяларды жөн эле сүрөттөп келатсам да, көп жакшы сапаттары өзүнөн өзү эле ушинтип айтыла берет. Бүтпөйт дагы. Ушундай уулдун сыймыктуу апасы болуу канчалык жагымдуу. Кандай аял тууду экен Лениндей уулду деген сөз сиздей апаларга айтылат. Муну кезегинде Уландын өзүнө да айткам, то сүйлөп жатып. Анткени ал жалгыз болгону менен миңге тете уул кылып тарбиялаган ата мекеңиздер. Бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун апа. Бекем ден соолук, күч кубат каалайм. Ата менен төрүбүздө аман болуп, эң негизгиси Белектайдын жакшылыктарын көрүңүздөр. Караныңар бизге жетиштүү, деп жазды Сапаргүл Абдинабиева. Маалымат булагы Элдик медиа. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ырчысы Самара Каримова Кытай Эл Республикасынын 70 жылдык майрамкесин майрамдоо иш-чарасына катышып, Кытай элинин ырын аткарып берди. Эки элдин маданиятына салым кошкону үчүн ардак грамотасы менен сыйланды. Кытай Эл Республикасынын 70 жылдык майрамкесин майрамдоо иш-чарасына катыштым. Маданият достукка чакырат. Пекинге кетип калбасам эми? Пекинге кетип калат окшойм концерт коюп. Тамаша сүйүктүү мекеним Кыргызстан. Көп тилдерди эмдеген максатым бар. Эки элдин маданиятына салым кошту деп ардак грамота менен сыйлашты. Чоң рахмат, күтүүсүз болду. Кытайлык кыргыз ырчы Нуржамал эже экөөбүз дуэт ырдадык, деп жарыялады.